Мына бүгүн кубанычтуу күн болуп турат. Биз ушул мамлекеттик ипотекадан бүгүн 3 бөлмөлүү батирдин ээси болуп отурабыз. Кудайым буйруп насип кылып. Биз бул кезекке 2022 жылы турганбыз да. 3 балабыз менен 2 уул 1 кызыбыз бар. 3 бөлмөлүү батирге турганбыз. Бирок биз ойлогонбуз эми болуп калабы болбой калабы, бирок документ турурлап кое берели дегенбиз. Бирок бул чын экен. Акыры биздин кезегибиз жетип, биринчи төлөмү жок дегенде биз аябай катуу сүйүндүк. Анткени менин жолдошум бул мындай госорганда иштейт да. Биринчи төлөмү жок, бул 4% менен алуу, бул аябай ыңгайлуу, бизге сүйүнүчтүү кабар болду. Эң сүйүнүчтүү кабар деп айтсам жаңылышпайм. Биринчи чалуу болгондо аябай эмоциябызды жашыра албай бир сыйра ыйладык, сүйүндүк. Анткени биз билебиз, үйү жок, квартиралап биздин жолдошубуз да которулуп бул жакта ал жакта жашадык. Көп квартираладык да. Анан азыр өзүбүз наконец-то бир акыры үйлүү болдук да деп аябай сүйүнүп аткан убагыбыз. Азыр баардыгына ыраазычылык билдиремин.